Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен үйдө эркектин уулусу болгондуктан кыздын ролун көп ойногом. Үй жыйнаачымын, тамак жасачым. Ачуу айранын убагында канча ыр жазсам, азыр деле ошончо ыр жылына жазам да, ошончо клип тартам. Эмне жоголуп кеттиң деген суроо аябай мындай катуу тиет да. Сөзсүз түрдө алыр менен дагы деле үй бүлөмдү багып келем дегенде. Жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Ата, апа, мен бага албай калдым. Мен сени албасам, анда башка бирөөнү алып үйлөнүп алам. Тиесиңби же тийбейсиңби деп эле ачык сүйлөгөм. Өзүң үй бүлөлүү болгондон кийин аялыңды чыпат келсиң да. Кайка басалы, эмне кылып ал деп. Биз математикадан мен дагы начар болчумун, мектепте окуп жүргөндө келинчегим да начар болчу экен, ошо кызыбыз да математикасы начар болуп чыкты да. Үйдү жыйнап койгон, там идиш жууйген көрүп калсачы мындай проблема эмес. Саламатсызбы? Менин атым Дамира. Жашым 38-де. 5 баланын энесимин. Колумда кичинекей эмизген балам бар. Ошого карабастан мен Назира Бердоголованын марафонуна келип 14 күндүн ичинде 11,5 килограмм салмактан арыла алдым. Жана 10 000 сомдук утуктун ээси болдум. Келиңиздер, катышыңыздар. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердоголова. Биздин расмий каналыбызга кош келипсиздер. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар, анткени кызыктуу маектер жана ошондой эле даамдуу рецепттердин бардыгы биздин расмий YouTube каналда. Кадр сыртында Замир жана Eleven Studio. Барыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Комментарий бөлүмүнө албетте биз дайыма баш багабыз. Ал комментарийдин биринде Ильяс Андашты чакыргылачы бай болгурлар деп аябай сураныптыр биздин бир катталуучуларыбыз. Чынында эле сиздердин комментарийиңиздер абдан биз үчүн маанилүү. Анткени сиздер бизге ушундай биздин кыйын ырчы инсандарыбыз бар экен туурасында эске саласыздар. Мына терең урматтоо менен даам программасына бүгүн конокто Ильяс Андаш. Эмгек сиңиргени деп айтып ийин деп атпаймынбы? Жоксон болсун. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жанагы бир тамашаны айтып калды эле Актан Рыскелдиев. Эмгек сиңирген артисттердин жанында жүргөн Ильяс Андаш. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Жакшы. Ильяс Андаш, бүгүн необычный тамак жашайт экенбиз, жазайт экенбиз. Эл катары эле балдар менен мен Батирде жашаганмын. Муздаткычта эмне болсо ошо менен тамак жасай алчумун дегендей. Алардын бири макарон. Биздин бүгүн эң оңой жеңил тамак, бирок менче абдан даамдуу болсо керек. Макарон, картошка жана пияз. Ошол биздин тамагыбыз. Ооба. Айта кетчү нерсе бул эмнеге макарон жасап атасыңар деп суроо берип калышыңыздар, бирок биз бардык тамактарды билебиз. Себеп дегенде эжем эрте турмушка чыгып калган байланыштуу. Мен үйдө эркектин уулусу болгондуктан кыздын ролун көп ойногом. Үй жыйнаачымын, тамак жасачымын. Тамакты апам бардык түрүн жасаганды үйрөткөн. Азыр дагы ушул үй бүлөмө кээде курдак, шашлык, плов деген нерселерди сонун жасап берем. Бирок ал кызыксыз го дейм да. Себеп дегенде эми бардыгы эле азыр көп эле эркектер тамак жасаганды билип калды. Эң кызыктуусу бул биздин азыркы студент, бизди көрүп жаткан балдарга. Себеп дегенде биз Батирде жашап жатканда жада калса ушул рожкиге, пиязга акча, картошкага акчабыз жок калганда ушул пияздын өзүн бардыгыңыздар эле билсеңиздер керек. Пияздын өзүн сковородкага кечке куурса капуста сыяктуу болуп калат да. Ошону нан менен жеп алчык. Ошондой да тамактар бар. Сиз билбеген. Аябай сонун айттыңыз. Эмкиде ушул Курал Чокоевго жасатат окшойм. Нан менен жалаң пиязды эле куруп саласыздар, ошону нан менен эле жеп алса болот. Анда баштадык. Көргөнүмө кубанычтам. Пияз турайсызбы? Мен эч нерсе жасабайм. Бул билбейм кандай жасайт экен. Өзүңүз жасагансыз. Бардыгын эле билебиз, анда жасай берейин, а? Жакшы. Ильяс мырза, сизди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Бир эле шаарда жашайбыз, чыгармачылыктабыз, бирок канды сүйүү кино тасмасынан кийин сизди көрбөй калдым. Негизи баарыбыз эле шаардабы дегенде эле шаарда эле жүрөбүз, бирок канды сүйүү кино тасмасында ошо акыркы жолу көрүштүрүбүз. Андан кийин балким көрүшсө керек той топурларда, бирок эми мындай. Алыстан эле кандай? Ошондон бери биринчи жолу сүйлөшүп атабыз. Кыскасы эстеп коюңуздар, канды сүйүү деген кино бар болчу. Ал кезде биз 17-18 жаштагы балдар болчук дегенде. Жаш болчуксуз да, Ильяс Андаш анда. Мынакей жаштап калбадыңызбы? Азыр мынакей сиздин жашыңыз 35-те. Жанагы 25, 17, 18 жаштагы Ильяс Андаш менен азыркы Ильяс Андаштын айырмасы? Азыркы Ильяс Андаш туруктуу жигит. Үй бүлөлүү. Үй бүлөлүү анан туруктуу да айтасыз. Үй бүлөлүү анан туруктуу жигит. Ал кездеги Ильяс Андаш жашоодо жөн гана мындай оюнзок, күлүп жүрүү, дос балдарды эле издесе, азыркы жашоодо Ильяс үй бүлөсүн кантип багыш керек, кантип
адам болууну үйрөтүш керек, кантип элементарда ушундай балдарыңа тамак жасаганды үйрөтүш керек дегендерди көргөзүп турган Ильяс да. Эми азыркы учурда эми баягы камкор атасы болуп атпаймынбы? Бирөө менен ошого жараша эми жигит болуп калган, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Жигит, туруктуу жигит болуп калган, мырза болуп калды да. Демек, туруктуу Ильяс Андаш. Анан неме жанагы тойлордогу хитрларыңыз бар эмес беле? Анан бир жолу отуруп калып эле чыгармачылык эсад айтып калды. Ушул ырчылар каякта азыр депчи. Анан менде да ошол эме пайда болду да койчу. Ушул жана популярдуу ырлардын ырчылары каякта жүрөт, булар иштебей калды, чыгармачылыктан алыстап кетти, бизнеске кетип калды деп. Чындап эле каякта жүрөсүңөр? Негизи бизде ошол ассоциация бар да, мындай хит болуп аткан чыгарма ошол эле ырчылар иштеп аткандай сезилет да. Бирок негизи ушул ачуу айрандын убагында канча ыр жазсам, азыр деле ошончо ыр жылына жазам да, ошончо клип тартам. Бирок тилекке каршы ыр популярдуу болбогондуктан мындай көрүнбөйсүң да. Көп адам көрбөйт да, себеп дегенде ал сенин ырыңды, клибиңди себептен элге жаккан жок. Анан ансыкандай иштебей аткандай сезиле берет да. Анан ырчы үчүн жанакы мен айтып кеткендей эле эмне жоголуп кеттиң деген суроо аябай мындай катуу тиет да. Жоголгон жокпуз, эфирдебиз мына. Бүгүн деле сиздер менен жүрөбүз. Эч кандай эле иштебей койгон жокмун, иштеп атам, кыбырап. Мен элден ашып кетпейм дагы, элден калып калбайм дагы. Ортодо жүрө берем. Кудай таала ошондой буйрук берсе керек да. Жанагы хитр канчаралды эле ошол. Ачуу айран ичебиз. Негизи ал ырды бизге Эркин Эгембердиев деген досубуз бар, актер. Ошол досубуз ырдабайсыңарбы деп бизге берген. Анан Корал экөөбүз болсо дуэт ырдайлы деп ыр издеп жүргөнбүз да. Ошого байланыштуу бул чыгарманы ырдап калганбыз. Анан өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, бул Ак кеме кино тасмасында Мукан агай өзү чөптүн үстүндө жатып алып ырдайт. Бир эле 2-3 сап болгон. Бирок ошо текстин ала чыгып келгенде ал жакта тексти шарап жөнүндө болгон да. Тиги байкемдин шарабын таң аткычагы чели дегенчи. Анан ал нерсе эми телевидениядан кетпей каларын билгенден кийин ошо сөздөрүн, тексттерин оңдоп, тууралап анан чыгарганбыз. Чыгарма өзү күчтүү болуп атпайбы? Күчтүү. Анан ушул менимче биз ошол жанакы кефир, айран деп койгон үчүн дагы мындай элдерге башкача болуп ошол да хит болгонго жардам берди болуш керек дейм да. Дагы деле тойлордо ушул ырыңыз популярдуу. Сөзсүз түрдө ал ыр менен дагы деле үй бүлөмдү багып келем дегенде. Эчи ыр сизди популярдуу кылдыбы? Болом да, атыңызды билбейт. Жанагы ачуу айран ырдаган баланы чакыргыла тургу. Сөзсүз түрдө сен атыңды мындай улуу мундун адамдар билбейт деле да. Ильяс Андашсыңбы, Эрлан Андашевсыңбы, же Ильяс Абдыразаковсыңбы, Нурлан Насиповсың, аларга маанилүү эмес, сен ырыңды гана билишет да. Анан ошого жанакы эме деп катта көбүнчө улуу адамдардын жанакы акчардак деп ырдаган бала барго, ошону чакыргыла деп коет. Болду. Сен атың маанилүү эмес. Балдарын айтып коет, балдар табат да анан. Бул ырдын атын эле айтып койсо. Ансыкандай, бирок мен азыркы жашоомдо эмнени тапсам, бул жанакы именно материалдык тараптан үй жай, тамак ашыбызды, мындай кийин бала турпаттарыбыз, мектепке барганбыз бүт баары чыгармачылык менен келген да. Анан ансыкандай мени эл багып келатат ушунча жылдан бери. Мына 35 жаштамын, 35 жаштан элдин жакшылыгында той болсун деп ырдайт. Биздин чыгармачыл адамдардын эмеси жакшы да, ой тилеги жакшы, той болсун дейбиз. Эме бизнесмендер балким тигинси жакшы болсун дейт, жолдор ачык болсун дейт, дегенсе бизге той болсун дейт. Биз тилегибиз жакшы, ошондуктан баягы элден алган акча мындай жугатко деп ойлойм да. Жакшы жугат болуш керек. Тойдо эң жаман көргөн бир адамдардын кыял жолуктары, балким ич болуп деле бир 100 граммдан ичип кой деп, же монтип ырдап атсаңыз келип кыстырып акча кыстырып кетип, же мындай түртүп кетип, же ырдап атсаңыз укпаса, барбы мындай бир сизди кыжырлаткан? Чында ишенесизби, тойдо ар кайсы ситуациялар болот да. Анан көптөгөн ситуациялар болот, баягы неадекваттуу адамдар дагы болот. Адекваттуу, бирок алардын бир мисал кылып келтирип кетсеңиз. Эң жакпаган нерсе мага азыркы учурда биз бир ырчы бул дем алыш күндөрү 4-5 тойдон аласың, анан ар бир жака график түзүп аласың. Буяка 8-де барам, буяка 8:30, буяк 9-да, буяк 9:30, буяк 10-до депчи. Анан ошол жака барып ырдайын деп даярдасаң, сени той ээси көрөт, чакырган адам көрөт да, бирок каражатың, акчаңды бербейт да, сен гонорарыңды. Анан той бүттү, ырдап бүткөндөн кийин да тоско барып кетип калат го. Тоско барып турат, анан байке тыйынды берсеңиз биз кете берет элек, аркы тойго барат элек десең, кой тур эми күтүп тур.
Эчтеке болбойт деп жанан сиз күткөндөй эле ошол тойдун адамы 8:30 Ильяс Андаш келет деп күткөндөй эле ошо 9-да дагы башка ресторанда тойдун ээси күтүп атат. Алардын дагы баягы графигинен убакыт сааты менен чыгып калыш керек. Ошондуктан ырчы эч жакка качып кетпейт, алган каражатына сөзсүз түрдө. Ошондуктан алдын ала берип койсоңуздар сонун болот. Замандаштар, биз мынакей баардыгын туурап даярдап алдык. Эми буну ысык майга куурап алабыз. Ошол. Эң жөнөкөй каалагандай пиязды арчып алсаңыздар болот, каалагандай картошканы арчып алсаңыздар болот. Буну мындай соломка, мындай деген жок, каалагандай. Сиз кандай билсеңиз, ошондой эле арчып берсеңиздер. Бул деген студенческий сабакта. Ой, студенческий тамакта. Тамакта. Кандай мына пияздарды дагы, пияздарды дагы мындай арчып алдык. Картошкаларды дагы мындай арчып алдык. Өзүңүздөр көргөндөй рожки бар. Рожкиге суу керек. Так, түгүз коюн. Азыр. Тойдо мушташып кеткен учурларыңыз болобу? Андай учурлар дагы болот. Мен канчалык мушташканга балким билсем дагы мен мушташпайм. Себеп дегенде мен бир жолу ушундай ситуация болгон, ошо тойдон мушташкандын айынан көзүң көгөрүп, оозуң шишип калат, анан ансыгандай ошол көгалалар кетмейинче бир жума бою тойго чыга албай калдым. То есть бир жума бою мен үй бүлөм ачка калды десе болот. Ошондуктан азыр алым жеткенин көрүп турсам дагы мындай бир чаап эле коркутуп койчу киши болсо дагы жок, сиз кыйынсыз, жакшысыз. Только бетке чапкыла бияка чаба бергиле дегендей тамаша иретинде да. Мен мушташпайм, себеп дегенде менин жумушум азыр сахна менен, телевидение менен байланыштуу. Мен кечинде мушташып койсом, бүгүнкү сиздин эфириңизге келе албай калмак. Ошондуктан тилекке каршы байкелер тийишпей эле койгулачы. Мен тынч эле келип, тынч эле ырдап кетип жүрө берейин. Жакшы. Анан неме той ырчыга айланып кеткен жоксузбу? Сиз өзүңүз негизи чыгармачылыкты сүйгөн кишисиз. Мен билем да, жан дүйнөңүз музыкага, мисалы үчүн ырчылар да экиге бөлүнөт да. Кээ бирлер ушул каражат катары эптеп үй бүлөм бакса дейт, бирок сиздин жан дүйнөңүз музыкага тартат да. Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Кеткен жоксузбу? Жалаң тойго берилип кеткен жоксузбу? Бирок жакында эле YouTube каналыңызга чыккан клипти көрдүм. Бул жакшы, бул чыгармачылыкка кошкон бир салым болуптур да. Азыр көбүнчөлөр мындай шоң тойго лайыктуу мындай эметишет го. Бирок акыркы чыгармаңыз мага аябай жакты. Баса Ильяс Андаштын YouTube каналына кирип баш багып койсоңуздар болот. Аябай сонун чыгарма болуптур. Баягы чыгармадын 10 чыгарма жазсам ошонун бирөөсү гана тойго болот экен, ошондон билсе болот экен. Баягы чыгармачылыкка баары аттан атканымчы, себеп дегенде жети ата, айылым, баягы чыгармачыл ырлар болот экен да. Анан бирок тойго да жазышыбыз керек, себеп дегенде тойдон дагы жаңыланып туруш керек да. Анан той ырчысы болуп кеткенин дагы башында бир кызыктай болчумун да, тойго барып ырдап кандай той ырчысы болуп калам дечи. Бирок ошол нерсе азыр чыгармачылык ырларды жазганга каражат таап берип атат. Ошондуктан тойго да ылайыктайбыз. Бирок чыгармачылык жан дүйнөмдө жашагандыктан баягы 10 ыр жазсам 9осу чыгармачылык болуп калат да. Анан бирок тилекке каршы эмнеге азыр аябай жеңил желпир ырларга жакын болуп атабыз билбейм. Бирок ушундай орбасырыктуу, аргымак, айылым же болбосо эне жөнүндө ырдаган ырларды элибиз укпай атат да. Кабыл албай атат да. Анан биледик, ырдадык, мен сени күйдүм, карагатым, бөйрөгүм, өпкөгүм деп жазып койсок эле анда баары угуп атат да. Ошондуктан эмнегедир азыр ушундай периодда өтүп атабыз да, жашап. Биз позитивди көрүп, жакшы көрүп баратабыз. Мени ошол нерсе сүйүндүрөт да. Мисалы үчүн кайгы муңга бөлөбүз келбейт окшойт да. Карантиндечи кесиңизди алмаштыруу боюнча бир ой келдиби? Үйдө отуруп калдык. Баягы чогулткан каражатым ушу карантин башталгандан баштап 1 айда эле түгөнүп калды да. Анан эмне кылыш керек? Акча жок. Бага албай калдым үй бүлөмдүн. Анан ата-энеме чалдым. Ата-энем баягы мамлекеттик жумушта иштегендиктен алардын каражаты токтогон жок да. Зарплата. Ата, апа, мен бага албай калдым. Мен келейин карап дедим. Уялбай эле бизди баккыла 2 балам менен дедим. Анан келгиле сөзсүз түрдө да, анан ушул 3-4 ай бою карантин бүткүчө Караколдо турдук. Ата-энеңиздин каражатына? Ата-энемдин каражатына ушу Каракол шаарында турдук. Үй бүлөм менен баардыгыбыз. Анан Кудайга шүгүр бай адам экенмин деп койдум. Баягы каражатым түгөнсө да, ушу баягы ата-энеге керек экем да, 35ке чыкпайын, 34кө чыкпайын, баягы бала экенсиң да. Үй бүлөм менен кошо ата-энем бизди бакты. Ачык айтканда ушул баягы ошол кыйынчылыктарды алмаштырып салайын дедиңизби кесиңизди же баягы көкпеттик барбы? Жок, аягына чейин. Кесип алмаштыруу жөнүндө ойлонгон жокмун, бирок баягы бизнес караштырыш керек экен. Бул нерсе мен эметпейт экен
болбойт экен депчи. Анан негизи ушул мамлекеттик жумушка дагы ошол карантинден кийин толук кандуу кириштим. Азыркы учурда ушул мамлекеттик жумушта да иштейм. Ошол мамлекеттик жумушта дагы ошол карантинден баштап толук кандуу башотум менен кирише баштадым. Ал кандай кызмат экен мамлекеттик? Биз мугалимбиз. Кичинекей балдарга сабак беребиз. Ырдаанды, гитара черткенди, аккордеон черткенди. Мектепке жумушка кирдиңизби? Детский центрларда. Андан тышкары Борбордук армия үйүндө дагы солист болуп эмгектенем. Бардык военный оркестр катары тааныйт да. Ошол жакта дагы иштейм. Кадимкидей эле мамлекеттин маянасын алам, мамлекеттик жумушка эртең менен 9-тан барам, кечки 5-ке чейин иштейм, өзүмдүн нагрузкамы алайын. Көнүп да калдым, кетип калайын деген, анан каражаты деле көп эмес да, билесиз да. Ооба. Анан баягы көнүп калдым да, коллективге да көндүм, балдарга да көндүм, анан азыр кетип калуу деген ой келсе дагы, билем, кантип таштап кетем деген. Мугалимдер ошол үчүн иштеп жүрүшөр экен да, балдар ташталбай, айлык маянасы аз болгондон азыр эми көбөйүп калды го. Бирок сиз мугалим болсоңуз, айлык маянаңыздар көтөрдү да. Жок, меники аз эле, себеп дегенде мен нагрузкам азыраак да. Сиз саатыңыз аз турбайбы? Саатым азыраак, ошондуктан меники маянам аз эле, бирок Кудайга шүгүр, эмнегедир тойдон көп акча таап келем, эртеси короп кетет да. Ай айында алган айлыгым көп нерсеге жетет да, анан көзгө көрүнүктүү бир нерсе, анан жанакы ата-энем айтчу, берекелүү депчи. Чын эле ошондой экен деп койдум да. Эмечи, ошол алгачкы айлык маянаңыз мамлекет тарабынан алган, бир ай бою иштеген каражатыңыз канча эле эсиңизде? 2900 сом. 2900 сом. 2900 сом бир айда. Эмне алдыңыз эле ошол 2900 сомду? Эсиңизде барбы? Баягы биринчи маянам деп баягы бир туугандарга ата-энеме мындай таратып берип койгом да, 500 сом, 300 сомдон депчи, баягы жуксун депчи. Анан үйгө сөзсүз түрдө баягы нан чай алып коесуң да, 500 сомдон. Ильяс мырза, мен сиз менен ушул канды сүйүү 2 тасмасында бир 4 айда иштешип калдым да. Анан сиз ушул бир кыз менен сүйлөшүү, бир СМС алуу дегенди көргөн эмесмин, бир кыздарга. Көргөзбөгөн эмесмин да. Көргөзгөн эмесмин. Эч жакта ал нерсени байкаган эмесмин. Анан бир күнү Ильяс андаш үйлөндү деп эле угуп калдым да. Кээ бирлер бар го, ошондо девушкасы бар экен, анан кийин ошондо кыз жигит болуп жүрүптүр, жакында үйлөнүп экен, жакында силерге жаңылык айтам дейт, бирок сиз эч кимге жаңылык айтпай эле үйлөнүп алдыңыз. Бул кыз менен сиз сүйлөшүп жүрдүңүз беле, же ата-энеңиз тааныштырдыбы? Анткени мен сизди билем, апаңызды аябай жакшы көрүп сыйлайсыз да. Апаңыздын сөзүн эки кылбайсыз. Анткени бир телефон чалды, эми айта берейин, эми бул эми мындан бир 10 жыл мурун өткөн да. Апаңыз чалып, "Ай балам, эмне болдуңуз? Ой, ушундай бичилерди алып баратам, мондай костюмду кийдим. Саат мынчада менин эфирге чыгуум болот, көрүп койгула" деп апаңыз аябай мындай сарсанаа болуп, мындай сизге күйгөн да. Анан ошондо билем, апаңызды аябай жакшы көрөт экен деп баа берип койгон да. Балким апаңыз алып берип койду деп атканым го. Негизи баягы кыз менен сүйлөшкөнүңүздү көргөн жокмун деп атпайбы? Баягы мен кыздар менен сүйлөшсөм деле мындай мырзалар бар го, мындай мен сени алам, мен аялым болосуң депчи, мен андай кылган эмесмин эч качан. Себеп дегенде мен ал адам менен үйлөнбөгөндүктөн, баягы азыр үйлөнүү оюма келбегендиктен мен ал кыздарга жөн эле сен менин аялым болосуң деп айтуу мага туура эмес болчу да. Ошондуктан биз жөн гана сүйлөшчүбүз кыздар менен. Ну, мы ничего не должны были друг другу дегендей да. Үйлөнүүдө ата-энем көп кийлигишкен деле эмес, эч качан сураган деле эмес, эми ким жакканын аласың да деп. Анан азыр чүйдүн күйөө аласың, ысык аталык кызым ысык атанан. Кызым. Кызыңыз болуп калды эми. Улуу кызыңыз дейм, анан аялым чүйлүк, ошол өзүбүз эле социалдык тармактардан таанышып эле, ошо баарлашып эле, сүйлөшүп эле бирибизди табышып калганбыз. Анан өзүңүздөр байкасаңыздар керек, ушул мен өзүмдүн баягы адамдын личный пространствосы деп аткан, ошол жака көп кийлигиш, медианы кийлигиштире бербейм. Ошондуктан социал маалымат таратпайм, үйлөнөм, мынтем деп элечи. Бул нерсе бул өзүмдүн жеке жашоом. Ошол жеке жашоомду чыгаргым келбейт. Ошондуктан телевидение, радио, эфирлер болуп, үй бүлөм менен биргеликте иш чыгарга тартылбайм. Кандай гана неме болбосун, ал нерсе. Мен үй бүлөм деген өзүнчө, Ильяс андаш өзүнчө. Анан кыз бала бакарамдар деле 18ге чыкканда ата мен ырдайм, мен телевизорго чыгам десе, анан көрөбүз. Ага чейин мен атасы катары алар нерсе. Бул нерсе оор, чыгармачылыкты биз жеңил көрүп атпайбызбы? Бул нерсе оор. Көчөдө мен үй бүлөм кенең бассын, балам кенең бассын деп, ошол үчүн медиага көп аралаштырбайм. Коопсуздук үчүн. Коопсуздук үчүн. Алар кенең жүрүш керек, ал нерсеге кармалбаш керек, байланбаш керек. Ошондуктан ошол өзүмдүн жеке жашоомду көп
сыр кыла берем да. Ошондо өзүңүз таптыңызбы бул? Сөзсүз түрдө социалдык тармактардан эле таап, сүйлөшүп, баягы жазып, анан кайсы социалдык тармактан? Ал кезде Одноклассники болчу. Анан ошо Одноклассникиден эле жазышып калдык. Бирибизге лайк сиз басып. жаздыңызбы? Ошо мен эле жазсам керек да, баягы. Эми ошо элестетсеңиз, ошончо Одноклассникте кыздардын арасына келинчегиңизге лайк баскансыз. Бир нерсеси жагып ийди, же жагып кетти, же бир сүрөтү. Жаккан үчүн лайк басасың да, жаккан үчүн бир комментарий жазасың. Анан мен негедир ойлочуп турмун, мен ушул бир 20-21 жаштагы кыз болуш керек депчи. Анан ошо билбей эле бир 4-5 ай сүйлөшкөм да. Сүйлөшүп жүрүп. Биринчи жазууңуз эсиңизде эмне деп жаздыңыз эле? Кадимкидей эле привет болуш керек. Или жакка комп болуп калып тур, или анда пишет эмне деп же кандай? Же ал тааныбачу экен, негизи ал. Анан орусчалыш кыз, анан мектепте окучу да. Анан көрүптүр, билиптир да, анан неге жазды деген суроолор туулуптур, анан бирок сүйлөшүп көрөчү деп эле сүйлөшүп бериптир. Анан ушул мен мектепте окуйм десе тамашалап атат го деп бергем, анан ошо билбей эле 5 ай сүйлөшүп жүрө бергем да. Анан сүйлөшүп жүрүп эле анан бир күндө выпускной болуп атат десе, мен барып кетейин деп, тамашалап атат го десем, чын эле 11-класс бүтүп выпускнойуна барып калдым. Ошондо мектептин окуучусу экенин билдим, ошондо 17 жашта экенин билдим. Кандай уяттыңыз жогу? Сиз канча жашта элеңиз анда? Мен анда 24 жашта болушум керек да. Ал Сизден 17 жашта болчу да. Ушул сүйлөшкөнүбүз бир 8-9 ай эле сүйлөштүк го дейм. Анан эле үйлөнүп алдык. Анан баягы кичинекей кыз болгондуктан ата-энеси, бир туугандары макул болгон жок да. Макарон салабы же? Макул болгон жок. Макаронду көп салбаш керек, себеп дегенде баягы бул сууга куйганда көбөт да, көп күндө чоңмолуп ташып кетпеш үчүн. Бирок ачка болгондо көп эле салбасаңар болот да. Жетиштүү. Бирок даамдуу болуш үчүн бир аз эле кошуп койчубуз. Анан суу кошуп койчумун мен. Суу кошосузбу же курулсунбу кичине? Жок, эмени куруп зачем? Суу кошобуз, Сиз өзүңүз кандай бышырасыз? Сиздин мен баягы куурулган, куп-кургак болгон тамакты көп жактыра бербейм. Анан баягы сууну көбүрөөк кошо алам, мындай нан менен, суюктугу менен, шорпосу менен бир аз жеген жакшы. Анда суу кошолу? Сууну болсо бир аз көмгөндө эле куюп алсак болот, себеп деген баягы сууну макарон впитывать этип алат өзүнө. Жетет ошол эле. Суюктугу менен жеген сонун даамдуу болот ошо. Ушундай кылып туруп эле акырын отко коюп коебуз. Болду, акырын быша берет. Бул бир жарым саат, 20 мүнөттө сонун бышып калат, жумшак болот. Нан менен жегенге анан ошол 18 жашка жаңы чыккан кыз болгондуктан ушу кел үйлөнөлү десем, мен азыр жашмын да. Жок, мен азыр үйлөнөм. Же мен сени албасам, анда башка бирөөнү алып үйлөнүп алам. Тиесиңби же тийбейсиңби деп эле ачык сүйлөгөм. Орундуңуз анан? Анан сөзсүз түрдө деп эле жооп берген. Бирок үйдөн сурап убара болбой эле койчу, себеп дегенде баары макул болушпайт. Мен үйдүн кичүүсүмүн, улуу эжелерим күйөөгө тиелек жатса мен кайдан депчи. Анан устроим побег деди. Устроим побег деди. Анан ошо машина менен эле келдим, машинеге жашынакай эле отургуздум. Анан караколду көздөй алып кетип калдым. Качып кеттиңиз беле? Качып кетип калдым. Кыргыздын салты менен алдым. Анан ошо эжекелери артынан кууп келишти. Эмне болгон бала, кайсы бала, нурчу бала депчи. Анан караколго чейин келишти, бирок тилекке каршы өзүлөрү эле кетишти. Себеп дегенде келинчегим, мен калам, мен кетпейм, мен бул жигит менен жашайм деди. Кандай кыйынсай. Ананчы Ильяс, карасаңыз мынакей. Оор болду да, бирок негизи кыйын эркексиз, көз тийбесин. Анткени жаңы окуу жайды бүткөн кыз, ата-энесин дагы деле мээримин бөлөнө элек эми. Бирок ушул кыз менен үй бүлө куруп кетип, азыр 2 балалуу болуш, бул баарын эле колунан келе бербейт, Ильяс. Анткени эмнеге десизби, элестетиңиз, ал кичине эле кыз да. Сиз эми сиздин мүнөзүңүз аябай эле жакшы эмес. Ошол кызды тарбиялап, бир нукка салышты, бир чоң эмгек болсо керек, Сөзсүз түрдө чатак. Бул эми элестетсеңиз, бул кыз деген бир бүлөдөн экинчи бүлөгө келди. Студент да болуп көргөн жок, эркин да жүргөн жок, жигит менен сүйлөшүп көргөн жок бул байкуш. Ошондон улам айтканымда, сиз кыйын эркексиз, үй бүлө сактап калганыңызга. Чын, бул чоң эмгек, Ильяс. Сиз билесиз да бул нерсени. Сөзсүз түрдө турмуш оор, бирок сиз көрүп жаткан мырзалар деле бул түшүнөт да, кандай оор экенин. Булга чыдаганы дагы бар, чыдабаганы дагы бар да. Ажырашып кеткен үй бүлөлөр аябагандай көп, билесиз да.
аялды жөн эле кызың катары кабыл албашың керек да. Аял азыркы учурда мен азыр аялымды кандай кабыл алам? Мен ата энемдин балдарымдын энекеси да. Анан мен дагы өзүмдүн энем бар. Мен мамам дагы башка үй бүлөдөн келген атам. Анысандай баягы кыздуу болгондо өзүм биринчи кыздуу болдум ошо кызымдан кийин аял адамга жакшы мамиле жасай баштадым да. Себеп дегенде баягы биз төрөлгөндө эле мама деп мынтип ээрчиткенбиз да. Анан баягы өзүң үй бүлөлүү болгондон кийин аялыңды ээрчип калат экенсиң да. Кайка басалы эмне кылып ал депчи. Анан баягы тамаша иретинде ошондо мен эмнеге подкаблучник болушат эркектер деген баягы сөз бар го. Эмнеге эркектер подкаблучник болот экен десе, ошо мен баламдан көрдүм да. Азыркы кичүү балам эртең менен тургандан баштап энесинин этегинен калбайт да. Мамалап эле, кучактап эле, өпкүлөп эле баягы эркек киши баары бир аял кишиге жакын болот экен да. Мен өзүм апама жакынмын го, ошондой эле менин балам дагы өзүнүн энесине жакын экен. Анан ал барып чоңоюп туруп эле анан аялын ээрчип кетет экен да. Ошон үчүн анан ошол сөз чыгып калды. Подкаблучник болуп калды. Подкаблучник деген сөз калыптыр да. Тамаша иретинде. Жакшы. Анан кандай болду анан тамак жасаганды билбейт, ата энеңизге кызмат кылып бүт өзүңүз үйрөттүңүзбү? Жок, өзү эле үйрөндү. Азыркы баягы интернет деген бар экен да. YouTube'дан баардыгын көрүп туруп үйрөнүп алды. Баардыгын билет. Азыр мен көп деле аралашпайм. Ошо айылга барганда эле баягы плов, курдак, шашлыктарды эле өзүм жасап алсам, калган нерсесине аралашпайм. Бала бакырага да өзүнчө тамак жасаш керек. Ошондуктан анын баардыгын үйрөнгөн. Азыр ал жагынан проблема жок. Кудайга шүгүр. Бирок мен тамак жасаганды дагы эле билем. Сонун эле жардам бере алам. Бирок биз баягы той системасында жүрбөйбүзбү? Кафеде музыкант болупчу. Бул тамак жагы мындай Кудайыма шүгүр мындай проблема эмес да. Ачка калбайбыз. Алгачкы жолу ата болгонуңузда канча жашта элеңиз, анан ошол жолу сезимдер? 27 жашта болчумун. Эң биринчи жолу ошол кызым төрөлгөндө анан биринчиси мындай кайталангыс болгон да. Мындай башкача мен ушу 9 ай бою качан төрөлөт деп, кабы эртерээк төрөбөйсүңбү деген нерсе болгон да. Мындай күткөм, аябай күткөм ошо. Тун кызым ошо аябай күткөн кызым да. Андан соң уже экинчи баламда анчалык деле болгон жок да. Балалуу болдум. Кудай буйрса дагы болобуз. Бирок биринчи жолу ата болуш бул башкача сезим. Эми муну айтып бербеш керек да, муну жигиттер өзүңүздөр сезишиңиздер керек. Айтып жеткирүү оор. Ул кызыңыз азыр 3-класс. 3-класс, бирок окуу жагы кандай? Окуу жагын жакшы эле окуп атат. Биз математикада мен дагы начар болчумун, мектепте окуп жүргөндө келинчегим да начар болчу экен, ошо кызыбыз да математикасы начар болуп чыкты да. Бирок баягы бизде чыкканда кайсы жагы слабый болсо ошол жакка эле подготовительныйга бере беришет го. Бул туура эмес нерсе. Балким гуманитардык жактан ал күчтүү болот. Ошондуктан баягы чет мамлекеттин системасы туура деп ойлойм да. Ким биологияга кыйын болсо, биологияны көздөй кетет. Ким математикага күчтүү болсо, математика көздөй кетет. Ошол система туура болот окшойт да. Анан ушу мен кызымды математикадан слабый болсо, математикадан үйрөтүп кажети жок го дейм да. Кайсы сабакта жакшы окуйт? Эми азыр билине элек, бирок баягы ырларды жаттаганын көрүп калап, бир ырды узун ыр болсо дагы мындай жаттап коет да, жарым саат, 1 саатта. Баягы адабият жагына, ушул жактарына батыраак кетет болуш керек. Мен өзүм тарыхка, ушу кыргыз адабиятын окуганда ошол жакшыраак окугам да, мындай жакшыраак түшүнчүмүн мугалимди. Калган жагын түшүнчүмүн. Химия, математика деген нерсе мен менен дос болчу эмес башынан эле. Балдарыңызга кандай атасыз? Барбы ар бир ата эненин өзүнүн бир талабы бар да балдарына. Мисалы үчүн буну кылган болбойт, балким баласын урушат, балким дагы бирөөлөрдүн аттарын айтпайт, бөбөй келатат, бул келатат, анан коркутат. Сиз балдарга кандай тарбиялайсыз? Мен апам айтышы боюнча аябай бала сакмын. Мен келинчегимде айтат, баягы балам ооруп же температура өтөт, бир нерсе мындай уктабай паниковать эте баштайм да, эмне кылалы, кайка баралы, бир жерге алып баралы депчи. Анан келинчегим басып келип, "Эй, жатчы, бала деген ооруйт да. Ооруса ыйлайт да, бар жатчы, сен эмнеге келип атасың" деп мени кубалайт да. Ама переживать этип эле барып туруп эле эмне болду, эмне ыйлап атат деп берем да. Прививка алса да ошондой болчумун да. Сиз үчүн бала ыйлабаш керек. Андай бирок көнүп келатам да. Мен бала сак экенмин. Азыр мен үйдөн балдарыма кыйкырбайм, балдарымды урушпайм. Балдарым дагы мамасынан коркушат. Ал кыйкырса тим эле мен жаныма кучактап алат, бирок менден вообще коркушпайт да. Эмне кылып айтпасам да, "Ой" дей беришет да, "Папа" депчи. Мен аябай жумшакмын. Ушу балдарыма мындай кыйкырып, өкүрүп, мындай кол көтөрүп эч кандай андай жок.
бирок айтышат го эмнегедир атадан коркуш керек депчи. Бирок менден коркушпайт да. Атасынан коркот элек, биз келген атам келгенде үйгө жумуштан мышыктан уялбай калат эле да. Биз деле ошондой кылып өткөн, бирок азыркы учурда ошондой болот атат окшойбуз да. Жумшагыраак болот атат окшойбуз. Кандай жолдошсуз? Кандай күйөө баласыз? Сиздин оюңузча. Так, анда тамаша иретинде эле айтайын. Мен идеалдуу билемин десем болот болуш керек. Идеалдуу күйөөсүз, Себеп дегенде баягы батирде жашап калгандыктан ошо ата эжем турмушка чыгып кеткендикте баардыгын билем деп атпаймынбы? Мен жөн жата албайм да. Жакшы нерсе. Жөн жата албайм. Үйгө да бүгүн бош болуп калсам да жөн жата албайм. Баягы кечке телевизор тиктеп жата албайм, сотка тиктеп жата албайм. Баягы кыбырай берем да, могу жерде жатсам ушу тегерегимди тазалай берем да. Тазаланып, сүрүнүп, баягы кийимдеримди коюп, бүктөп эле ушундай бир адатым бар. Баягы келинчегим башында бир кызыктай болуп атканда эмне болуп атат депчи. Азыр көндү. Азыр отуруп алып эле бирдеме көрөт, наушник коюп эле, пылесостоп эле, пылесостоп эле, биягын сүрүп, диванын жылдырып, артын тазалап эле, кири идиш көрүп калсам барып жышып эле баягы студент убактагы ошол адаттар калып калганда, анан ансыгандай баягы үйдү жыйнап койгон, там идиш жууйген көрүп калсачы мындай проблема эмес. Эгер бошобосом, бирок көп убакта 90% бошобойм да, анан келинчегим өзү эле кылат. Бирок бош болуп калсам, бирок ушундай кылдаттык менен жасайм, келинчегим уялып кетет да. Ушундай кылдаттык менен бир шкафтын ичине 2-3 саатка кирип кетем да. Кандай таза киши. Ошон үчүн идеалдым деп коюп мактанып жүрөм. Айтты кандай күйөө аласыз? Мындай кайын журттан канча бир убакта бар кабар алып турасыздар, белек бекче. Мен кайын журтум биякта эле да, шаарда эле. Бат-баттан биз ар дайым эле жолугушуп турабыз. Ысык ата десеңиз ойлоп турдум да ошол. Анан мен баягы жер иштери болуп калат. Кайнатамдын ушу жерлери бар, бирок тилекке каршы ал жака бара албайм, өзүм аллергетикмин. Мен чөп, мындай топурак жерлерге аралаша албайм. Башка жагын Кудайга шүгүр эле күндө эле жолугабыз, күндө эле кезигебиз. Мындай эч кандай мындай жаманмын, кыргызмын деп деле айта албайм да. Сиз бир эле чыгармачылыкта эмес, менимче мындай турпатыңызга, акылыңызга, мындай сизге мындай сырттан баа бергенде бир күчтүү бизнесмен чыкмак да сизде. Бизнес жакты өзүңүздү сынап көрдүңүзбү? Эми ар тараптуу да көргөм. Баягы свадебный салон, кыргызчасы эмне үйлөнүү үлпөт салону. Үйлөнүү үлпөт салонун караколдон ачкан, бирок тилекке каршы ал бизнестен күйгөм, чоң күйгөм да, чоң каражат салып алып, анан баягы көрүп атканбызда, азыркы учурда ушу балдар менен деле бир кичинекей бир чакан бизнести көрүп атабыз, эми ал процессте да, анан эгер ишке ашып калса, анан жарыялай баштайбыз да. Азыр жарыялоонун кажети жок, себептен ал жагы чоң ишке ашат. Сиз оюңузча идеалдуу эркек кандай болуш керек? Идеалдуу эркек жок, бирок мындай сиздин 1-2 сөз сүрөттөгүңүздөн билгим келет да. Мен бир ушул диний бир китептен окугам. Эркекмин деп төш кагабыз, аялыңа катуу кыйкырып койсоң, бирөө менен жакшы мушташып койсоң, физика жагынан күчтүү болсоң, ал китепте ушул диниирээк китеп болчу да, ал китепте эркек үй бүлөсүн жакшы бакса, эч нерседен кем кылбаса, үйүн салып берип, бала бакырасын ачка кылбаса, ошол чыныгы эркек болуп эсептелет экен да. Ошон үчүн жакшы мушташкан эркек эмес экен. Үй бүлөсүн жакшы, эч нерседен кем кылбаган эркек деп эсептелет экен. Ошол китептен окугам, ошондон кийин мировоззренияны өзгөрткөм да. Анда көчөдө жүргөндөр эркекмин деп көп мактанбаса деле болот экен да. Китеп деп калдыңыз, акыркы жолу окуган китебиңиз. Эми китеп деген бул неме да, азыркы китепке болгон мамилеңиз. Электрондуу вариантты көрүп окуйсузбу? Анан китеп сатып алып окуу. Жок, андай көп убактан бери болбой калды. Бир жерге баратсам деле, мына алыс жолго чыксам, бир 4 сааттык жолду туруп атсам, ошо телефон менен эле аудиокниганы коюп коюп, кулагым менен угуп деле кете берем. Баягы китептердин баардыгы уже социалдык барактарда өзүнчө китептер бар да, кулагым менен угуп койсоң болот да. Бирок түшүнүш керек да, аны 2-3 жолунан угуп коесуң да. Акыркы жолу ошо китеп окуганым ушул студент болуп атканда менеджмент окудум, ошондо эле бир китеп окудум. Ильяс Андашевдин биз билбеген сапаттары. Ильяс Андашевдин биз билбеген бир сапаттары, балким бир өзүнө жакпагандыр, элди билбеген, бизге көрсөтпөгөн. Жакпаган сапаттарым элге жагат да. Мен жакпаган сапатым аябай пунктуалдуумун да.
бир нерсеге канча мен буну байкадым. канчага десе Анын ошончо бардыгы убакытта ошол келем да. нерсени байкашты. Айым Тамадалар мынча пунктуальный деп коюшту. Биз баягы тогуз аябай таң калдык да, 1:30 дедик, 1:30 келдик. Андан да эрте келмекмин, адашып кетпедимби? Анан ошол сапатымдын залакасы тиет, бир жерлерге барып алып, анан баягы той болобу же бир жерге кезүүгө барып, кайра мени күтүп калам да. Ошонун зыяны тиет. А бирок мен менен иштешкен ушул чыгармачыл адамдарга аябай жагат да. Баягы менимче Ильяс Андашты ыры жакшы болгон үчүн чакырыш керек эмес болуп калат да көп учурда. Азыр чала койсом Ильяс Андаш келе калат деген үчүн чалып ийишим мүмкүн да. А бул жааттагы пунктуалдугуңуз кайда? Атама. Атам 5-те деген тойго 4:30-да бара алат. Баягы мен өзүм да үйлөнүп атам да, үйлөнүп атам, свадьбаны элдерди саат 6-га чакырганбыз. Эми өзүңүз билсеңиздер керек, 6-дагы той 7-8 менен башталат. Менин тоюм 5:50-де башталган. 6-га чакырылган конокто кудалар кирди, бүттү. Жарым зал келе элек. Башта бергиле. Баштагыла. Баштап туруп анан саат 10 боло элек болчу да, кечки саат 10 боло электе той бүтүп калган да. Атам эме киши болчу да, ушу башынан эле. Атаңызды көп айтып каласыз. Атаңыз кандай киши? Кандай кесипти аркалайт? Атам актер, кыргыз Жантөшев атындагы драма театрында Скөл областында эмгектенет, актер, музыкант, ушу бизди музыкага үйрөткөн, ырдаганды үйрөткөн, топ кылып чогулткан ушул атам болуп эсептелет. Атам өтө деле катуу киши эмес, мындай жумшак адам. Бирок ошого жараша мындай дүнүйө кубалабайт да такыр. Азыркы учурда деле атам мынтип койбойлу, унаңызды алмаштырып койбойлу, жакшыраак көйнөк кийип койбойсузбу, мына оригинальный. Ой, жок, эмне кереги бар, моле болот, сон деле моле баштайм жарайт мындай. Дүнүйө кубалабайт. Бардык нерсеге шүгүр кылат да. Балким азыр мындай көп учурда уктай берет да, санаасы азыраак болуш керек ошон үчүн. Дүнүйө кубалабаган адамдын санаасы азыраак болот да. Ушу бар нерсеге эле шүгүр кылып жашай берет да. Дүнүйө кубалаган менде бар, бир аз аракет кылып тигин алып келип муну кылалы депчи. Бирок башкамын, бирок бул сапат апамдан экен да, апамда да бар да ушул нерсечи. Могу жакшы болсун, могу сковородкадан жаңыраак сковородка албайлы, могу плиткадан жаңыраак плитка албайлы, могу кашыктарды алмаштырып коелу деген ушу апамда бар да. Мен дагы ошол нерселерге неметип калгам. Замандаштар, Ильяс Андаш биздин программабыздын коногу. Азыр бир сонун чыгарма угабыз. Ага чейин биз менен чогулуп тургула. Эми жалпы көрөрмандарга сиз сураганыңыз менен биздин көрөрмандар деле ырчыбы, ырдабайбы деп калышы мүмкүн да комментарийденчи. Кечке эле көрөрөзмүн сүйлөгөндө, анан сандай сиздер укпаган ырды ырдап берейин. Келечекте жазылчу чыгарма сиздер үчүн анда. Мен сенден таза сүйүү ай күткөн элем, берилип бир өзүңдү ай сүйчү элем. Азыр сен алыстасың, кол жеткиз багыттасың, сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым. Сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым деген чыгарма. Сөзү обону. Руслан Исаков деген өзүмдүн досум бар. Аз бар эле тааныйт болуш керек. Эми көп ырчылардын артында бас гитара болуп ойноп калат. Ошо Руслан Исаков деген досумдун калемине таандык. Акыркылардын баары ошол досумдун чыгармасы. Абдан жакшы. Досум деп кабыл атпадыңызбы? Достукка болгон мамилеңиз сиз үчүн кандай адам дос деп эсептейсиз? Баары эле дос боло бербейт элесиз. Эсепчил болбош керек экен да, эң негизгиси. Бир нерсе сурандыбы? Мен өзүм ушундаймын да, бир досум жакшы нерсе сурандыбы, мен убактым барбы, жокпу, ошол адамга көңүл буруп коем. Барып келиш керек болсо барып келем, муну кылып койчу десе кылып коем. Эч кандай бир тыйын эчтекеси кереги жок. Анан мен дагы өзүмө ошондой мамиле күтөм да. Анан кандай азыркы учурда ошондой досторумдун тегерегинде курчай алуумун. Буга чейин досторум көп болгон, бирок баягы саналып туруп ошол мен үчүн күйгөн достор калган да. Чыныгы достор калган азыр. Чыныгы достор кандай сапатка болот мырза үчүн?
эң негизгиси сатпаш керек да. Сатпаш керек, сен менен жаныңда болуш керек. Кандай гана кыйын жашоо болбосун, сен жаныңда болуш керек да. Сенде барбы, жокпу, анан ушул эсептешпеш керек. Достор менен байланышкан бир кызыктуу окуя болду. Так. Эми баары көрүп калбастыр айтып берейин. Мен негизи тамаша көй жигитмин. Балдардын арасында, классташтардын арасында, анан баягы отуруштарга барганда, ушу досторубуз менен, келинчектерибиз менен барганда мындай жок нерселерди айтып берем да. Көчө клубка барып келбедикпи? Дискотекага барбадыкпы? Кыздар менен таанышпадыкпы деген нерселерди оюма келгенде оттой берем да. Мен келинчегим көнүп калган. Мен сүйлөй берем, тиге тийише берем, буга тийише берем, анан баягы классташ балама тийише берип турмун да. Кечке тийише берем. Эй, шаарга келгенде баян бар. Аме айтып алдым-бе? Мейлем уже айткандан айтып берейинчи деп анан келинчеги мен баягы өзүм тамаша көй болсом, келинчеги бул нерсени чын кабыл алып отура бериптир да. Досуңуздун жубайы. Жубайы, анан баягы эртең менен үйгө кеттим, эртең менен таң атпай там дос балам келип калды. Такылдатып эле, эмне болду? Келсең жөн келбейсиңби, анан тигиндей мындай болбосун. Мен түшүнбөй элем, эмне болуп атат. Көрсө алар баягы үйүнө баргандайында бир саат чыр болгон окшойт да, анан таң аткычак кичине бир аз ызычуу болгон окшойт да, анан анысыгандай мен тамашаларым ажыраштырып ийиши мүмкүн да. Ильяс Андаштын тамашаларына айланайын ишенбегиле. Ооба, баягы кетип атканда баягы аяшма, ой бул тамаша деп айтпай калыптырмын да. Аны чын кабыл алгандайдан баягы кетип калыптыр, анан көрсө таң аткычак бир ал Ильяс жөн эле айта берет дегенге ал келинчеги баягы мен шаарда тургандыктан тиги караколдун эмеси билбейт да мен кандай экенимди, көптөн бери көрбөсө, анан ошол нерсенин баарын чын кабыл алып атат. Мен ушунчалык тамаша көймөн баягы жок нерсени айтып берем да. Чынга салып эле. Мен келинчегим көнүп калган, ал маани да бербейт. Анан баягы отуруш болуп атканда дагы азыр тарай баштайбыз го, тарай баштаганда да мынтип айта берем да. Так, подкаблучниктер кеткиле, үйүңөргө. Эркектер кет, клубка барабыз деп берем да. Анан баягы иргелип жарымы кете баштайт да. Клубка деле барбайбыз. Андай эшикке чыгып тарайбыз да, барыбыз. Бирок баягы башында эле мындай чучугуна тийип коем да, тамашалашат. Ошондой сапаттар бар. Замандаштар, ушундай достор аман болсун. Бизден макарон бышты. Тамагыбыз бышты. Келгиле чогуу даамдап көрөлү. Азыр урматтуу көрөрмандар, биздин студенческий тамагыбыз даяр болду. Буга өзгөчө деле тарелка кереги жок. Өзгөчө деле кашык деле кереги жок. Бул болгонунан анан чай болсо болду. Мына биздин рожкибиз картошка менен бир аз эт кошуп койсоңуздар болот. Эт болсо канча жетсе. Студенттик күндөрдө эт жок да. Ооба да, кайдан эт? Бир макарон картошка жеткенге сүйүнөбүз. Студенттик күндөрдө канча бала менен бир бөлмөдө жашап калдыңыздар? Мен ушу Кудай буйруп ушу студенттик күндөрдө баягы эжемдин жездем менен эжемдин бош батири бар болчу. Кудам экөөбүз эле жашаганбыз, экиле бала. Бирок баягы бойдоктордун батирин элестетсеңер болот да, аяка дос балдардын бардыгы келе берет да. Кээде бир 15 кишиге чейин жетип кетсе, ошол кезде кошуналарым кечирип койгула. Азыртан эле. Көрүп калсаңыздар кечирип койгула, жаш болчук, студент болчук. Кечирим сурайбыз. Келиңиздер замандаштар, эми Ильяс Андаш жасаган даамдуу макарондон чогуу даамдап көрөлү. Чай кайнагы чай, сымыла. Сымылда деп жегинсеңиздер. Жумушак эле болуп турбу? Нан менен, майонез менен кандай кирет десең. Курсакка. Сонун дамы кирет. Эмнегедир мен баштан баштап эле тузду аз салам да. Тузду кылган жаман көрөм да. Тузду азыраак салып жейм. Ошо баягы огурц, помидор кескилесем дагы үйдөн өзүнчө сеп алышат да, өзүнчө тарелкага тузун көбүрөөк кылчу. Тузду тамак жашап жүрбөйсүзбү? Башынан эле аз себем. Тузду тамак, ошон үчүн бир аз башкача болуп калсам. Тузу кичине азыраак, бирок чынында эле бул тузду, негизи тузду нерсе биздин бөйрөктөрүбүзгө деги эле ден соолугубузга зыян. Сизге чоң рахмат. Эми ушунча келдиңиз, эми бир Алла Таала билет качан жолугарыбызды.
Билем, бул акыркы жолугушубуз. Акыркы жолугушубуз эмес. Жогоруда айтып калдыңыз, укмуш шашлык жасайм, укмуш плов жасайм деп калдыңыз, курдак жасайм деп калдыңыз, Замир? Биздин кулагыбызга аябай жакшы угулду, биздин замандаштарга дагы. Кудай буйрса, ошол күн суугуча, кар түшкүчө өйдөй жакка барып казанга сонун аш. Кудай буйрса дагы бир эфир кылабыз. Жасап, ооба. Сизге чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Чаа кайнагыча отуруп тамактаналым, май көзсөдө улап дегендей. Сизден жуп болсун, бир чыгармадан кийин жыйынтыктайлы. Дагы бир чыгарма, Ооба, жуп болуш керек да. Так, эмнени ырдап берсем эми? Жанагы сизди негизи популярдуулукка 3 ыр алып келген. Ошол 3 ырдын бирөөсүн ырдап берсеңиз сонун болмок. Майра Керим кызы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Жодурап сага карар бир адам бар. Жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Кол чалуулар болсун. Рахмат. Эркин микрофон, замандаштарга бир жакшы кабыл тилек айтып коюңуз. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу сиздин эфир, сиздердин көрөрмандар, эфирге чакырганыңыздарга рахмат. Ар дайым эфириңиздер даамдуу болсун, элибизде тынчтык болсун, ден соолук болсун, курсагыбыз ачпашсын, жүрөгүңүздөрдө жакшы музыка жасасын. Жана Ильяс Андашты тыңдаңыздар. Рахмат эфириңизге. Бар болуңуздар. Жакшы замандаштар. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Жогоруда баса белгиледим. Ильяс Андаштын жаңы чыгармасы аябагандай укмуштагыдай болуп тур. YouTube каналына кирип баш багып койгула. Музыка сүйүүчүлөрүнө мен албетте айта кетет элем. Биздин расмий каналга катталгыла, комментарий бөлүмүнө жакшы билдирүүлөрдү калтырыңыздар. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейтет. Жаман сөздөн алыс бололу. Көрүшөбүз.